Биринчи кезекте ушул барып азыр ушул жетекчилер жергиликтүү элдер менен жакшы сүйлөшүп, ошолор менен сүйлөшүүнүн натыйжасында андан кийин ошо Тажикстандын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргүш керек дейм да. Элдер менен баштап сүйлөшүп алып турчу. Анан эми бул жылына эле чыгып атпайбы? Ошонун алдын алышыбыз керек да. Мисалы азыр кече мен билдим маалыматты. Бүгүнкү күндө ошол жолду тосуп койгон экен. Лейлек району жолу тосулуп калыптыр да, жолучу. Эч кандай алар бул жака катта чыкканга каттамы жок экен да. Анан мен билдим Аксай Рават деген жол башталган экен. Мындан 13-жылычы. Ушул Аксай Рават жолу мына бүгүнкү чейин бүткөнбү да. Эгер ушул Аксай Рават жолу бүткөндө, ал тажиктер ал жолду тосса дагы, мисалы ошол жок менен каттам боло берсе болмок. Бул жерде эч кандай проблема болмок эмес да. Азалар жолду тосконуна байланыштуу жарандардан кыжыркер ошого чыгып атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан өкмөт бүгүнкү күндө тез акча каражатты бөлүп, болгону ушул 20-25 километр аралык жол экен. Ушул жолду тез бүтүрүп койсо, мындай проблемалар болмок эмес да.